Арбаңыздар, ардактуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен көгүлдүр экрандын алдында жолугуп атабыз. Назарыңыздарда Элмира эл менен каналынын алып баруучусу, ушул каналдын ээси Элмира Тезекбаева. Студияма ардактуу мейман болуп, ат арытып алыстан Балыкчы шаарынан келип калган кызыбыз Аида Арыкманова келип калды. Аида кызыбыз маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун Ысык көл жана Нарын облусу боюнча башкармалык бар. Ошол башкармалыктын төрайымы. Аида, кош келдиң. Саламатсыздарбы? Баягыдан бери жана жогоруда мен айтып кеттим, маданияттын мыкты кызматкери депчи. Анын үстүнө мен улуттук каналда иштеп жүргөнүмдө бир топ тематикалык программаларга чакырып жүрчү элем сени, Аида. Анан бул менин каналым ачылгандан кийин ошол эле сенин баягы тагдырлаштарың, Гүлүм Касымбаева, Бакыт, Марс, андан тышкары дагы ошол башкармалыкка тиешелүү адамдар сөзсүз түрдө ошол Аиданы да чакырып койсоң жакшы болот эле, себеби бир топ коомдук иштерге активдүү катышып жүргөн кыздарыбыздын бири деди. Анын үстүнө менин көрүүчүлөрүм дагы Үмүт Асанова деген эжем бар. Өткөндө ошол Марс чыкканда, Бакыттар чыкканда, Элмира булар деген сөз сала жүрүшүң керек экен. Булар дагы ушундай биз үчүн аялуу катмар деп эсептейбиз. Бирок булар өздөрүнүн дүйнөсүндө, өздөрүнүн жашоосунда таптакыр бир башкача бир көз караштар менен өздөрүнүн философиясы бар адамдар деп, анан кийин бүгүнкү мына келип калганга ошол Үмүт эжемдин дагы мындай салымы бар, анан кийин сунуш да берди деп айтсам болот да. Ошон үчүн ал эже дагы ошол мына Бакыттын ырларын угуп жүрөт экен, Гүлүмдүн ырларын угуп жүрөт экен. Анан дароо эле ырдан баштабайлыбы, Аида? Мейли, жакшы болот эчи. Кыз жигит Сармерденге барып жүргөнүңдү да билем. Сөздүн кыскасы, кандай иш-чара болсун, ушул Аида Арыкманова деп көп айтып калышат да. Биринчи ошол ырдан баштайлык. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиң? Канымгүл Досмамбетованын Айо деген чыгармасын аткарып берейин. Жаткан шеберди көп көрүп тепсеп аспагын, күзгүдөй тонуп кулакаңы топура куштап чачпагын, кумурска майда экен деп тебелеп аны жанчпагын, чабалга чоңдук көрсөтпөң, чын эле сага айтарым. Аягын назик күлдүрдү, аягын мукам үндүрдү, өзгөчө жаным аягын элжиреп сен деп сүйгөндү. Карыңа каздык санаба, канчалык сен деп сүйгөндү. Өнөкөт кылба жашыңдан орунсуз кабак түйгөндү. Адамга бүткөн талайдын назиги жүрөк турбайбы, жүрөктүн тонук сезимини жан менен коргоо ырдайлы, кырсыкты гүл деп көрсөтүп кыянат жашка кылбайлы, ашыктык сүйүүнү кураңы бакыт экенин ылгайлы, ашыктык отуну кураңы бакыт экенин ылгайлы, бакыт экенин ылгайлы. Баракелде, Аида. Өнөрүңүз өркүндөй берсин.
ушундай эл аралык жана ак таякчандардын эл аралык күнү болот го. 13-ноябрь, 3-декабрь жалпы майыптар күнү. Жалпы мына ошондой тематикалык программаларда мындан да бир элдик дастандардан айтып ушинтип бердиңиз эле. Мен эми бай эсимде туруп атат. Себеби аяка Шахризада Аскарова дагы чакырылган, анын тобу бар эмеспи, Шайыр апалары дагы бар. Жана кызы дагы ошол сиздердин баягы тагдырлашыңыздар болуп калган үчүн Гүлүм Касымбаевалар болуп, эсимде калып Бактабасовичтер болуп, ушинтип бир чоң бир иш-чара өткөргөнбүз. Ошондон бери мен сизди жакшы билем, абдан жакшы билем да. Анан эми биздин көрүүчүлөр, менин көрүүчүлөрүм дароо эле ойлошу мүмкүн, мына ушул таланттуу кыз мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы бул каякта төрөлдү болду экен, бул кыз бул өнөр каяктан жукту болду экен деп сурашы мүмкүн да. Ошон үчүн ушундан баштайлы, ушул суроодон баштайлы. Өзүң каяктан болосуң? Өзүм Нарын областына караштуу Ат башы районунун Ак Муз айылында төрөлүп чоңойгом. Апам өзүмдүн маданият кызматкери. Токмокто культ процессти бүткөн. Өмүрү бою ошо маданият жагында эмгектенип келди. Бала бакчада тарбиячы болуп, айылда клубдун жетекчиси болуп иштеп келди. Ошол кишинин эмгеги чоң дейм го. Комуз үйрөтүп, ошо ырга жакындаткан. Анан тайкелерим жактан дагы өттү деп коом кандан өтөт дегендейчи. Чоң энем жактан табылдактанып өзүм тайкем болуп калат. Апам жактан Канке Иралиева тайнемдин сиңдиси болуп калат. Ошол кишилердин дагы бир мындай кандан өткөн бир талантка ошо таасир этти, жукту го дейм да. Эми табылдактан деген эмне деген киши? Укум тукумдарынан бери манасчылар. Канке эжебиз болсо ошол тиги акталал эле эмес, акталал эле кыз эмес, адамзаттын кызы болуп отурат бүгүнкү күнү. Эл артисти, композитор болупчу. Анан албетте ал кишилерден сөзсүз түрдө жукпай калышы сага мүмкүн эмес болчу да айда. Анан кийин албетте апаңдын дагы таасири абдан зор болгон экен. Мына бул жерде атай сүрөтүн ала келиптирсиң. Ооба, сүрөтүн ала келдим. Бул жерде атам Арыкманов Карпбай, бул киши дагы атам дагы жалаң жетекчилик кызматтарда иштеп келди. Апам болсо Мамытбекова Касиет. Жогоруда айтып өттүм. Касиет апаңызга алкыш деп айткым келет. Атаңызга дагы алкыш, даңк. Себеби мына ушундай болуп калыптыр деген мүмкүнчүлүгү чектелгендер айыл апаларда көп эле, негизичи көп эле. Анан кийин баягы каралбай калган балдар да көп да. Анан ага карабастан мына момундай сизге ушинтип жол көрсөтүп, мына момундай бассаң өсөсүң, момунтсең өнөрүң өркүндөйт деген ушул ата энеге таазим деп айткым келет. Ошондо апаңыз өмүр бою ошо балдар бакчасында ушундай иштеген экен. Мына ошол ээрчишип жүрүп дагы, ээрчип барып атып дагы анан кийин ошол жукса керек өнөр. Ошо айылга таланттар келип, концерт коюп барган кезде мен өтө кичинекей болсом дагы ошо мени алдыңкы катарга отургузуп койчу экен. Ошо концерт бүткүчөктү тажабай, ыйлабай ошо угуп эле отура берчү экенмин да. Такыр тоскоолдук жаратчу эмессиң дейт, балким ошо өнөрдү сүйгөндүктөнбү, кичинекей болсом да ошону түшүнчүмүнбү. Канча бир тууган болуп атасың? Мен 5 бир тууганмын. 3 кыз 2 эркек, баары менден кичүү, улуусу эле менмин. Ошо төрөлгөнүмдө 2 айымда байкашкан экен, көзү начар болуп калгандыгымды билишип Бишкекке 6 айымда алып келип көргөзүшкөн экен. Анан азыр өтө эле кичинекей экен, бир аз чоңойгондон кийин келип көздөн операция жасатыш керек дешиптир. Анан ошо 6-7ге чыкканда анан көзүмдү келип көрсөтүп, операция жасатып, анан ушул жерде көзү начар көргөн балдар мектебинен окуп калдым. Бир гана ошо мен тилегиме жетпей калдым, юрист болсом деген чоң тилегим бар эле. Тилекке каршы менден кичүү 4 бар эле. Ошол кезде союз тараган убак болуп, колхоз тарап, элдин баары жумушу жок калып, анан ошол кезге туш болуп калып, ошол максатыма жетпей калдым да. Демек анда атайы окуу жайын мектепти. Атайы мектепти, биякта ошо Бишкектен. Көзү азиздердин мектеби барбы? Көзү азиз. Брайл системасы. Брайл системасы менен окудум. Ошону менен окуп, анда билимиңди өтө өркүндөткөн экенсиң. Бул музыкалык жагына ырды атайы бүттүңбү, окуу жайларын бүттүңбү? Жок. Үйдөн эле ошо апам үйрөттү. Бир 13-14 жашымда ошо бир эле обону үйрөткөн. Анан эле өзүм алып кеттим. Мектепте дагы иримдер бар эле, ошол жака катышсак элек
бир ай 2 айдан болуп эле иримдер жабылып калып атчу да. Анан ошо үйгө келгенде апам үйрөтүп атып эле ошондон бир оондан эле алып кеттим андан. Ошо иримдер бар болчу, баянга катышчу, комузга катышчу, шахмат, иши бар кандай иримдер бар болчу да. Ал кезде Гүлбара деген эже эле, азыр фамилиясы эсимде жок калыптыр. Комуздан сабак берчү эле. Өзүбүздүн класс жетекчилерибиз Бусина Жумабековна, Чынара Будбаевна деген класс жетекчилерибиз бар эле. Онду бүткөндөн кийинки жол кандай болду, чыгармачылык жол? Чыгармачылык жол айылда эле болуп калдым. Ошо менен айтып өткөндөй эле менден кичүү 4 бир тууганым бар эле, аларды окутуш керек болуп, мен эч жака чыга албай эле айылда болуп калдым. Анын үстүнө жана жогоруда айтып өткөндөй колхоз тарап, жумуш жок, дыйкан чарбага өтүп, мал менен дегендей айылда эле болуп калдык. Айылда эле жашап туруп калдык. Ары бери чыкканга такыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан жашоо шартына байланыштуу 2010-жылдары анан Балыкчы шаарына көчүп келдик. Ошол жактан анан кийин кичине элге аралашып, ар жак бер жака чыгып, 2012-жылы ушу Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун Балыкчы баштапкы уюмуна төрайым болуп шайланып калдым. Ошондон бери ушул коомдо иштеп келе жатам. Негизи бул коомго мен 18 жашымда өттүм, мүчө болуп. Ошондон бери ушул коомдун мүчөсү болуп кеттим. Уюмга төрайым болуш деле оңой эмес. Негизи жана жоопкерчилиги бар да, кыдырыш керек, барыш керек дегендейчи. Анан ошол анын үстүнө 2 чоң область болуп атат. Ысык Көл облусу, анан Нарын областы ушу жетекчиси болуп атпайсызбы сизче? Анан канча мүчөсү бар экен, канча мүчөңүздөр бар? Эмне менен алектенесиздер? Сиздин милдетиңиз, ордуңуз кандай болуп атат? Биздин азыр коомдо 2 область боюнча 1076 мүчөбүз бар. Анын 650-сү көрүүсү боюнча, калганы угуусу боюнча каттоодо турушат. Биздин милдетибиз ошо социалдык жардам берүү, жумуш орундарын бизде бар, азыр ишканабыз бар, Каракол шаарында иштеп жатат. Ал жакта пластикалык эшик-терезелерди жасашат, тигүү цехи бар, мебельный цех бар. Ошол жака жумушка тартабыз, келип иштеңиздер деп. Ал жакта директорубуз дагы шарттарын түзүп берип атат азыр ушул маалда. Биздин коомубузда ошо спорттук иш-чараларды өткөрөбүз. Жылыга жайында спорттук иш-чараларыбыз өтүп турат. Өзүбүздүн пансионатыбыз бар, Ысык Көл районунун Бостери айылында. Ошол жакта республикалык спартакиада өтөт. Шахмат боюнча, шашки боюнча, армрестлинг, теннис боюнча. Ошол жакта угуусу жана көрүүсү боюнча биздин мүчөлөр чогулуп барып ойношот. 5 күн өтөт ал спартакиада. Кээ бири таң калышы мүмкүн, ошо көрбөгөндөр кантип шахмат, шашки ойношот депчи. Анан атайын ылайыкташылганда көрбөгөндөр үчүн шахматтардын фигурасынын түбүндө мындай кичинекей бутчасы бар. Досканын бетинде болсо ошол жерге киргизип кое тургандай атайын ылайыкташылып жасалган да. Шашкилер дагы ошондой, каралары мындай ылдыйраак болуп турат, актары жогорураак турат. Шашкилерди кулатып албаш үчүн ошо атайын көрбөгөндөргө ылайыкталып жасалган да. Жакында кол күрөш боюнча Азия чемпионаты өткөнү жатат. Ошол жака да биздин бир топ мүчөлөрүбүз катышат экен. Июнь айында өтөт деп атат го Чолпон Ата шаарында. Өзүңүз Балыкчыда туруп атсаңыз, Нарын областына да барып калышыңыз мүмкүн да, туурабы, Ооба. Таанышып, эмне болуп атат, ошол ишмердүүлүктөрү тууралуу. Ошондо кантип барасыз? Же бияктан ошо сизге унаа бөлүнгөнбү? Жок, унаа бөлүнгөн эмес. Бизге жолубузга, тамак ашыбызга деп командировочный деп акча бөлүнөт. Ошол акча менен кыдырып 3 жылда бир кыдырып барып калабыз. Эгерде андай бир зарыл жумуштар иштер чыгып кала турган болсо, ошол убагында барып чечип бергенге аракет кылабыз. Акча бөлүнүп берет биздин борбордук башкармалыктан. Баягы ак кемедеги Нургазынын сүрөтүн ала келиптирсиң. Бир топ сүрөттөр турат да менин алдымдачы. Бул эмне сүрөттөр? Силер ошол бул сенин сүрөттөрүңбү? Сен тартып атасыңбы муну? Жок эже, мен бул сүрөттү атайын биздин коомдо Ысык Көл районунун баштапкы уюмунда каттоодо турган Жакшылыков Марат деген кулак укпаган, сүйлөбөгөн бала бар, 3-топтогу майып. Ушул баланын талантын көргөзөйүн деп атайын сүрөттөрүн ала келдим. Бул жерде бардык сүрөттөрү бар. Бул бала деген 2024-жылы Францияда ушундай сүрөт көргөзмө өтүп, ошол жака барып
эң алдыңкы орундарды ээлеп келди, сыймыктанабыз. Анын ошол жака барышына түрткү болуп себепчи болгон ошол Ысык көл райондук баштапкы уюмунун жетекчиси Казиев Табылды байке болду. Жардам кылып, обл администрацияга, рай администрацияга кат жазып, жардам сурап, материалдык жардам көрсөткөнгө аракет кылды. Боекторуна деле, кагаздарына деле акча керек экен дегендей. Ошол жагынан аябай колдоо көрсөтүп жиберди. Ошол жактан биринчи орунду алып келди, 7 мамлекеттин ичинен мастер-класс көргөзүп. Анан жакында 24 мартта, ошо 26-жылы бизде Өрнөк айылында Курманжан Датка атындагы музейде ушул баланын сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп өткөрүлдү. Ошо музейдин жетекчилигине дагы ыраазычылык билдиребиз. Ал көргөзмө 14 күнгө уланды. Ал жакта бир 50дөн ашык иштери коюлган экен. Маданият министрлигинен келип катышты, жергиликтүү бийликтен келип катышты. Биз кеткенден кийин Кореядан да келишкен экен коноктор. Сүрөттөрүн дароо эле сатып кетишкен экен. Мен азыр бул жерде копияларын гана алып келдим. Оригиналдары жок калган экен. Ошол жерден эле сатып кетишиптир. Бул биздин көрүүчүлөр ушул баланды да чакыр деши мүмкүн да. Ооба. Эгерде биз чакырсак келе алабы? Келе алат. Ооба, келет. Анын ордуна ким сүйлөп берет аны? Апасы сүйлөп берет. Апасы сүйлөп берет. Апасы сүйлөп берет, баарын түшүндүрүп айтып берет. Мен ошол социалдык тармактардан мен бул баланын ошол эмгектерин көрүп турмун. Ошо жана көргөзмөнү көрүп турмун да. Ошол чыкканын маалымат алганынчы боореке айрыкча болгон Нургазынын тартканын карабайсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Ана кадимкидей өзү да тим эле ушунчалык муну бул каарман Нургазынын ролун аткарган агайыбыз көрсө аябай сүйүнөт болуш керек. Ол жердеги сүрөтчүнүн айтып койгум келет эже. Мен могул сүрөткө аябай таасирлендим да, себеби ошол көргөзмө өтүп жатканда ушул сүрөттү Марат бизге жестовый язык менен түшүндүрүп айтып берип атат. Мына могул жерде маанисин түшүнсөңөр дейт, жашоо канча оор болсо да, кыйын болсо да жашаш керек деген мааниде тартканмын дейт. Мына карасаңыз, эч нерсе жок. Талаада эле жалгыз роза өсүп турат да. Жашоо кандай кыйын болсо дагы ошо жашоого умтулуш керек деген мааниде тартканмын дейт. Ысык көл Нарын областында дагы эми бири-бириңер менен сүйлөшүп, эмне проблема болуп атат, эмне жетишпей атат, балким тиги ишканаларды куруш керекпи дегендерди дагы айтасыңар да, туурабы? Эл өкүлдөрү менен сиздердин ошол областтардан шайланган депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары менен дагы бат-бат жолугушуп жүргөнүңөрдү билебиз. Мына бүгүнкү күндө дагы ошол президент өзү айтып атат, бүт жергиликтүү бийликтин баары эл менен жолуккула, элдин көйгөйүн билгиле деп айтып атпайбы? Ошондо сен жеке өзүң кандай маселелерди көтөрүп чыгып атасың? Бизге кайрылышат, көбүнчө эле турак жай маселеси боюнча кайрылышат. Анан ошо сиз айтып өткөндөй эле ишкана боюнча иш орундарын түзүп беришсе, биз пенсияны жогорулатып бергиле, пособияны жогорулатып бергиле деп деле сурабайт элек. Бизге иш орундарын түзүп беришсе, биз ошо өз эмгегибиз менен эле окат кылат элек деген биздин мүчөлөрүбүздүн ой тилектери, сунуштары бар. Анан ошо көбүнчө эле турак жай маселесин көтөрүшөт. Кол өнөрчүлүк менен таанылып жүргөн биздин мүчөлөрүбүз бар да. Мисалы Кызыл Туу айылында дагы Назира деген эже бар. Таптакыр көрбөсө дагы түрлүү түймөлөрдү түйөт. Эме оймо чиймелерди салып, аябай түрлүү түймөлөрдү түйөт. Анын түймөлөрүн көргөндө дагы элдер аябай суктанып таң калышат да. Ошондой эле Каракол шаарында Элиза деген эже бар. Ал эженин да сүрөттөрү, курактары, жасаган иштери дагы ошо мен ойлоп атам, ушул жакында ошо өздөрү менен сүйлөшүп туруп, кеңешип туруп ушу музейге алып келип, алардын да ошондой иштерин боюнча көргөзмө ачсакпы, өткөрсөкпү деп атам да. Себеби үйдөн чыкпай эле отура беришип, мүмкүнчүлүктөрү чектелсе каяка барабыз, эмне кылабыз, бизди ким угат деген эме менен отура беришет. Ошо биз ошо жакында ошо жетекчилик менен сүйлөшүп атабыз, музейдин жетекчилиги менен. Алар макулдашып, макулдугун берип атышат. Ошо жакында ошондой иш-чараларды өткөрсөкпү деп ниет кылып атабыз. Фестивалдарга катышып калабыз, сармердендерге катышып калабыз, ар кандай сиздер чакырган ушундай теле берүүлөргө чогуу келип катышып калабыз. Негизи бир коом болгондон кийин жолугушууларыбыз көп эле болот. Өз ичрада эле мамилелерибиз бар, катыштарыбыз бар дегендей. Эми ошолордун арасынан сиз сыймыктангандар бар да, туурабы? Ошолорду мындай атап өтпөйсүзбү? Кимдер менен сыймыктанасыз? Биз сыймыктанган адамдар көп эле. Ошол эле Гүлүм Касымбаева, ошол эле Марс Жакыпов, Назгүл Чынарбек кызы бар. Ал кыз дагы мектепте мугалим болуп музыкадан сабак берет. Өтө таланттуу кыз. Бакыт Жакыпов, Ширин Япониядан бүтүп келип
кандай таланттуу кыз. Гүлназ Жүзбаева, Исаков Толкунбек деп атактуу юрист, Босунбаев Урматбек деп ал бала дагы ошондой конкурстарга катышып жүрөт. Ошол эле Жүзбаева ал дагы ошо паралимпиадага катышып жүрөт. Жалалдин азыр мына Азиянын чемпиондору чемпионаттарга катышып жүрүшөт, паралимпиадаларга катышып жүрүшөт. Ошол таланттар мененчи бир чыгармачылык кече, концерт уюштуруп койсок деген оюңар барбы? Менде андай пландар көптөн бери эле ошол пландар бар да. Өз ичара азиттер жана дүлөйлөр коомунун ичинде ушундай сармерден өткөрсөкпү же ыргыз өткөрсөкпү деп спорттук иш-чаралар өтүп атат, бирок маданий иш-чараларыбыз азыраак болуп калып атат да. Анан баары эле барып баягы эле каражатка такалып калат. Бизде баягы өзүбүздүн коом ишканалар болгону менен деле баары бир айланта келгенде эле ал иш-чараларга да өтө көп каражат кетет экен. Анан эле ошо каражатка барып такалып калганда эле анан максаттарыбыз улам артка жылып кала берет да. Эми өзүңдүн чыгармачылыгыңа келсек, жалаң эле ушул ырларды ырдайсыңбы? Ооба, мен ыр эле ырдайм. Күүлөрдү үйрөнө алган жокмун, ага көңүл деле буруп отуруп үйрөнгөн жокмун. Анын үстүнө мүмкүнчүлүк шарт деле болгон жок. Эгерде бул жакта шаарда болсок, балки мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот беле. Өз алдыбызча аракеттерди көрө беребиз. Ошол эле Жакупов Марстан онлайн сабак алып турам кээде, кеңешип. Бул жери кандай чертилет, бул кандай гүлөнөт деген сыяктуу кеңештерди алып турабыз. Мен билгенден жана өмүр баяныңды карасам, ошол бир кыздын ардактуу, сүйүктүү апасы деп жазылып турат бул жердечи. Анан бул коомдук иштер, анан мынтип чыгармачылыкка жанагы тияк бияка чакырганда, фестивалга чакыргандарга да кетип калат экенсиң. Анан балага көңүл бурганга убакыт калабы? Ооба, балага көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылам. Азыр тайнесинин колунда болуп атат. 8-класста окуп жатат. Кудай буйрса кызымдын окуулары жакшы, президенттик палатага чакыруу алып ал жака катышып келди. 4-класс окуп атканда Көлдөн ошо 3 кызды татыктуу деп жакшы окуган 3 кызга урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич белек тапшырды эле. Ошондо дагы ошо 3 кыздын арасында менин кызым алган. Кудай буйрса окуулары жакшы, кызым менен сыймыктанам. Эненин, ата эненин максаты ошол да. Балам бир кыргыздын эле, ар бир эле ата эненин ошол тилеги ошол болуш керек. Кыргыздын эле кызы болбостон, менин эле кызым болбостон, балам болбостон ушул адамзаттын да баласы болсун деп баардык эле ата энелер ошентип тилейт да. Ошондой кыздардан болсун. Рахмат. Айдан эле жалгыз эле Айданын кызы эмес, ошол кыргыз элинин үнүн, жүзүн дүйнөгө тааныткан кыздардан болсун. Эми ажоонун колунан баары эле ушинтип белек ала бербейт да, туурабы? Ошондой максат менен эми ушундай ой менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Анда ошол жыйынтыктоонун алдында дагы бир жакшынакай бир чыгарма аткарып берсең. Бул чыгарманы аткарардын алдында дагы айтып өтсөм, дагы деле жогоруда айткандай, бул киши да тайкен болот. Кырсыктан улам баспай калды эле, отуруп алып обон чыгарчу, ыр жазчу, комуз чапчу. Ал тургай ошо жеңем жумушка кеткенде жанына коюп алып, бешикти коюп алып, балдарын ошо өзү багып чоңойтtu. Жеңемди жада калса үйдөгү жумуштарына жардам берип, шырдак шырып, шырдак жөрмөп, ошондой жумуштардан бери жазачу эле. Ошол тайкемдин Аристем деген ырын аткарып берейин. Тайкеңиздин аты жөнүн айтып койсоңуз, обону дагы, сөзү дагы ошол. Ооба, сөзү да обону дагы Нурдин Баевдики. Актала районунун Коңур Чок айылынан болот. Көрүнсөң көңүл шат кылып, кубанчым улам артырып, талайым сезип турамын, Наристем талпынган сайын каттырып. Сен үчүн келет иштегим, турмуштан көптү издегим, акчалын кылып жылытат Наристем жарылган жаңы тиштерим. Гүлсүң бир
менин каналымдын көрүүчүлөрү ушул убакыттан пайдаланып дагы ушул көрсөтүүнү жыйынтыктап атап айтып кетмекчимин. Менин каналыма жазылууну унутпаңыздар. Элмира Элменен деген жалпы аталыштагы канал, бирок Элмира Тезекбаева деп киресиздер. Подписаться деген жер бар, ошону басып койсоңуздар каналга жазылып каласыздар. Мына менин меймандарым ошол өздөрү тарых жасап аткан кишилер, философия илимдеринин доктору Үмүт Асанова эжебиз. Мындайча айтканда, бул кишилердин күйөрмандары, ушуларды да чакыргының Элмира. Бул ушул боореки биздин жашообузда, философиябызда булардын таасири өзгөчө дегенинен мына бир кезеги келгенде ушинтип чакырып коюп атабыз. Менин мейманым маданияттын мыкты кызматкери, балыкчы жана Нарын областы боюнча Кыргыз Республикасынын азиздер жана дүлөйлөр коомунун башкармалыгы бар. Ошол башкармалыктын төрайымы Аида Арыкманова болду. Аида, дагы бир жолу сага терең ыраазычылык билдирем. Ушуну менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.